Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо максатында студиябызга конок чакырганбыз. Анда маек баштайлы монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Бишкек шаар боюнча бөлүмүнүн башчысы Мойдинов Ниязбек Тойгонбаевич. Кутмандыгыңыз менен кош келдиңиз. Кутмандыгыңыз менен. Ниязбек мырза, айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул борбор калабыз Бишкек шаарындагы керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоодо кандай мыйзамдар ишке ашып, кандай иштеп келет бүгүнкү күндө? Кыргыз Республикасында бүгүнкү күндө керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамынын негизинде керектөөчүлөрдүн укугу корголот. Ошолордо эгерде керектөөчүлөр бир өзүнө керектелүүчү буюмдарды же башка нерселерди сатып ала турган болсо, ал товарлар брак менен чыгып калса же бир кандайдыр бир кемчиликтер менен чыга турган болсо, ошондо бизге кайрылса, жок, бирок өздөрү барса болот. Эгерде сатуучу же болбосо даярдоочу отказ бере турган болсо, анда бизге кайрылса, биз керектөөчүлөрдүн укугун коргоо максатында иштерди алып барабыз. Айтсаңыз, ошол керектөөчүлөрдүн кайсыл продукцияларды алганда кайрылса болот? Азык-түлүктөрдү, кийим-кечектерди, кандай товарларды, ошону чечмелеп өтсөңүз, кайсыл азыктар менен канча күнгө чейин кайрылса укугу корголот? Керектөөчүлөр эгерде кийим же башкалар боло турган болсо, ал 14 күнүн ичинде кайрылса болот. Ошонун ичинде биз карап кайтарып берүүгө аракет кылабыз. Андан сырткары азык-түлүктөр боюнча бул сезонный товар болот. Ошон үчүн сезонный товар болгондо анын сроктору бир аз башкачараак, кыскараак болуп калат. Дары-дармек боюнча айтып берсеңиз, бизде деген өзүбүздө ушундай учур болду. Күн эмес, ушул саатта эмес, бир мүнөттөргө алып барганда бизде мындай алмашканга биздин укугубуз жок, өйдөдөн чечилген деген сыяктуу. Бул мыйзам негизинде кандай каралган? Дары-дармектер боюнча буларды өзүнчө сөзсүз түрдө карантин срогу коюлушу керек. Анан баягы стационардык лицензиясы бар аптекаларда сатылышы керек. Азыркы биз көрүп аткан көчөдөн же колдон алган бул адамдардын ден соолугуна чоң зыян келтириши мүмкүн. Бул боюнча Министерство здравоохранениянын департамент лекарственного обеспечения деген департамент бар. Ошол боюнча катуу көзөмөлгө алып турушат. Чыңгыздын суроосун улай эле да, дарыканаларда дайым жазылып турат, алынган дары-дармек алмаштырылбайт, кайтарылбайт депчи. Бирок көп учурда ошол дароо ошол убакта эле кайра алмаштырып, туура эмес алып алган учурлар болот. Сырткы кутушасы ошол так эле ошол абалда алмаштырып алганга сатып алуучунун укугу бузулуп атат. Ушул жерде керектөөчүнүн укугу барбы? Кандай укугу бар? Мыйзам чегинде ал жазылган баягы сатылган товар кайтарылбайт деген бул туура эмес. Ошентип жазылганы негизи туура эмес экен да, демек. Ооба, ал туура эмес. Кандай товар болсо дагы, тем более аптекаларда дары-дармектердики, булардыкы химический промышленность аралашкан болгондуктан аларга атайын сроктор коюлган. Эгерде бирөө жарым ошо дарыдан, аптекалардан отказ бере турган болсо, эгер бизге кайрылса, биз тиешелүү иштерди жүргүзөбүз. Укук коргоо жөнүндө айттык, эми мыйзам бузуулар кайсыл жагына көбүрөөк болот? Укук коргоодо ушу биздин керектөөчүлөрдүн мыйзамды жакшы билбегендиктен көп убакта кайрылбай коюшат. Эми кайда бармак элем деп, эгерде кийим алганда же башка бир нерсе алганда керектөөчүнүн укугу бузулган болсо, бизге кайрылса болот. 66 49 44 телефонунда. Сиз айтып атпайсызбы, кайрылбай койгон учурлар көп болот депчи? Чынында эле андайлар абдан көп экен да. Демек, бул сиздердин орган керектөөчүлөрдүн укугун жакшы коргой албагандыгында окшойт анда? Жакшы суроо берип атасыз. Биздин орган коргогондон эмес, биз сөзсүз тиешелүү жумуштар жүргүзүп турабыз. Элдерге, керектөөчүлөргө тиешелүү маалыматты берип кайрылып тургангачы. Бирок тилекке каршы бул жерде да айтып кетишибиз керек. Биздин кызматкерлерибиз Бишкек шаары боюнча болгону 3 кызматкерибиз бар. Албетте ал деген жетишпейт. Биз ошондо карабастан сөзсүз түрдө иштерди жүргүзүп турабыз. Мына жакында эле
15 мартта керектөөчүлөрдүн укугун коргоонун эл аралык күнү болот. Ошого карата дагы чоң иş-чаралар жүргүзөбүз. Сиздерди да чакырабыз. Кайрылуу болгондо канча убакытта мындай реакция болот? Мыйзам боюнча 14 күнүн ичинде карап чыгабыз. Эгер мыйзам чегинде туура боло турган болсо, сөзсүз түрдө керектөөчүнүн укугун коргоп, ошол товарды алмаштырып берет. Керектөөчү деген өзүнүн каалашы менен ошол товарды же алмаштырып алса болот, же акчасын кайтарып алса болот, же болбосо башка товарга алып, же акчасын разницасын алса болот, же кошуп берсе болот. Мисалы үчүн сиз көйнөк ала турган болсоңуз, ал фасону туура келбей калды, же болбосо бир жери жакпай калды, ошол убакта сиз барып доплата менен башка көйнөк алсаңыз болот, же болбосо кайтарып берсеңиз болот, же болбосо акчасын алсаңыз болот да 14 күнүн ичинде. Ооба, бул 14 күнүн ичинде мурун деле айтып жүрүшкөн да, бирок ошол сатуучулар менен атайын окуулар, түшүндүрүүлөр жүрөбү? Алар керектөөчүлөрдүн укугун бузбаш керектиги үчүн. Анан ошол эле сатып жаткан жайда атайын кулактандыруулар, билдирүүлөр, көрнөк жарнактар илиниши керекпи? Маселен, чоң соода түйүндөрүндө, супермаркеттерде айтылат, текчеде турган товардын баасы кандай турса, анан баягы кассадан келгенде башкача чыгып калган учурлар болот, маселенчи. Ошол убакта дагы мындай кандай мыйзамдар каралган? Бул деген түздөн түз керектөөчүнүн укугун бузуу болуп эсептелет. Текчеде турган баа менен кассадагы баа эгерде көп болуп калсачы. Андан сырткары мына сиз айткандай биз мына чоң супермаркет, магазиндер менен иш жүргүзүп келатабыз. Баягы керектөөчүнүн укугун коргоо боюнча баягы информационный маалымат памятка деп коет. Ошолорду дайыма таратып атабыз. Өзү көбүнчө бул чоң супермаркеттерде андай анча деле болбойт. Ушу көбүнчө бизде базарда болуп кетет да. Жакшы. Анан сиз айткандай, сатып алуучу эмес, сатуучу да өзүнүн укугун билиши керек го, же болбосо эмне деп койчу эле, тартип болуш керек. Бир нерсени алганда сөзсүз бизге 3 күндөн көп эмес убакыт берер, мындай 3 күнгө чейинки аралыкты гана койгон учурлар көп да. 14 күн дегенди сатуучулар тарабынан өздөрүнүн балким кызыкчылыгы үчүн же тескерисинче кандай? Туура айтасыз. Сатуучу өзүнүн эле укугун эмес, ал өзүнүн дагы обязанностторун да милдеттерин билиш керек. Ошонун негизинде иш алып барыш керек да. Анан баягы 3 күн деген эмес, бул кээ бир товарга 14 күн болсо, кээ бир товарга баягы узак мөөнөткө иштете турган товарлардыкы башкача болуп калат. 6 ай болушу мүмкүн, 1 жыл болушу мүмкүн. Ошол карантинный сроктун ичинде керектөөчү кайрылса болот да. Ниязбек мырза, карап көрсөңүз, азыр мына жашообузда баардык кызматтар, органдарды санариптештирүүгө өткөрүүгө мындай далаат кылып жатышат да. Бул ошол адамдын жашоосун жеңилдетүү үчүн, убактысын үнөмдөө үчүн, ошол эле паспортто биз санариптик түрдө жазып анан алсак болот. Ошол эле айыппулду майя кызматкерлерине төлөгөндө дагы электрондук төлөп алабыз. Сиздерде ошондой кызмат барбы? Санариптик түрдө сиз айтып атпайсызбы, 14 күндө барып сиздерге кайрылыш керек, жазыш керек депчи, анан 14 күндөн үйдө эле, анан дароо ошол конфликт, маселен ошол базарда болсо телефон чалып онлайн мына мен укугум ушул жерде корголбой атат деп сиз менен балким колл-центрден байланышып санариптик түрдө ошол маселени чечсе болобу? Ошол жеринен. Жакшы, туура айтасыз. Эгерде бизге калса через WhatsApp аркылуу звонить этсе болот. Андан кийин сайтка көбүнчө бизге азыркы убакта сиз туура айтып атасыз, мындай элдер келбей эле сайт аркылуу электронный дарек менен эле кайрылып жатышат. Ошо маселелер боюнчачы. Көбүнчө азыркы тем более жаштар ошо электронный көбүрөөк кайрылат экен. Азыр болсо сиз билесизби, билбейсизби, Инстаграмда Blacklist деген тиркеме бар. Ал жакта 300 миң, 400 миңден ашык катталуучу бар. Дароо ошол эле адамдардын укугу сакталбаган учурда дароо ошо сүрөткө тартып эле ошол чыгарып коюшат. Анан ушунчалык баягы натыйжа берет. Дароо ошол жерге сиздер ошондой кызматтар менен иштебейсиздерби? Антиреклама деген баягы сайт антимонопольный кейжи деген бар. Андан тышкары ошол эле Facebook'та, Instagram'да биздин даректер бар. Сиздерди белгилеп койсо, силер иштейсиздер. Ооба. Жакшы. Сөзсүз түрдө бул кайрылууну сөзсүз түрдө каралат да, электронный кайрылууну.
Жакшы. Кийинки сурообузга өтсөк, шаардагы жарнамаларды жайылтууда жана жайгаштырууда бузуулардын эң кеңири тараган түрлөрү кайсылары, ошолорго кеңири токтоло кетсеңиз. Бүгүнкү күндө ушул Бишкек шаарындагы көбүнчө кездешип аткан бул расмий жана мамлекеттик тилде болуп, көбүнчө эле ушу расмий тилде жок болуп калып атат. Элдер эмнегедир ушу мамлекеттик эле тилде орусча көбүнчө жазып жиберишет экен. Анан биздин кызматкерлер ошонун негизинде барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, керектүү иштерди жүргүзөт. Мына айта кетсек, 22-жылы эле ушул расмий тилдин сакталбаганы үчүн 119 000 штраф салынды. Бул деген штраф болгондо физический лицо болсо 5,5 миң, а юридический лицо болсо 17 000 салынат да. Ошого карабай эле көбүнчө колдонуп жиберишет. Анан расмий тил менен мамлекеттик тилдеги баягы жазуу шрифти бирдей болуш керек. Кыргызчасы 14-шрифт, анан орусчасы 18-шрифт дегенде болбойчу. Дагы көбүнчө элдер кайрылган маселе, баягы биздин шаарыбызда англисче, анан орусча жазылып калып атпайбы, названиясы кытайча жазылып калып атат. Бул жарнама мыйзамы вывеска деп коет, аталышына таралбайт да. Бул биз аталышына киреше албайбыз. Бул деген глобус же фрунзе деп турган болсо, бул аталышы болуп калды. Берилген маалыматка гана бул реклама дегенде, жарнама дегенде бул баягы бир товарды өткөрүү үчүн, элдердин аң сезимине таасир берүү үчүн аракет кылынган гана аракеттер жарнама болуп эсептелет да. Жакшы. Жарнама тууралуу да кызык маалымат. Маселен, Венецияда ушул жарнамалардын баары бирдей шрифтте, бирдей өңдө чыгыш керек экен, шаардын баягы жалпы эстетикасын бузбаш үчүн. Жада калса, үйлөрдүн сырткы чатыры дагы бирдей өңдө экен да. Бул ошол шаардын жалпы эстетикасын бузбаш үчүн. Балким ушундай мыйзамдар керек. Бул ушу бул боюнча мына орган местного самоуправления, жергиликтүү бийлик боюнча өздөрүнүн мыйзам негизинде караш керек. Алар деген ар бир жарнама, щит болобу, же болбосо кичинекей стелла болобу, ошолорго уруксат кагазды ошолор берет. Анан ошондой эле мына биздин Бишкек шаардык кеңешинин токтому бар ушу жарнама боюнча. Ошол боюнча сиз айткандарды киргизсе, мен ойлойм туура эле болот го. Биринчи баягы көрк кеңештин токтомуна ушундай башка эл аралык жерлердеги жайылтылган рекламаларды ошолорго карап туруп, анан токтомго өзгөртүүлөрдү, өзүнчө тиешелүү пункттарды киргизип, ошону сактасак болот. Жана жалпы Бишкек шаары дегенде бирок кызматкерлердин аябай аз экендигин айттыңыз да. Мындай мынчалык жыш жайгашкан шаарга кадр маселеси дагы мындай керек экен да. Кандай жолго коюлган алдыда пландар? Эми бул кадр маселени биз чече албайт экенбиз, бул жетекчилик чечет. Бирок колдон келишинче аракет кылып жатабыз. Соңку суроо болсун, Борбор калабыздагы күнүмдүк азык-түлүктөрдүн баалары боюнча айта өтсөңүз. Бүгүнкү күндө азык-түлүктөр боюнча айта турган болсок, суу майы мурда 150-дөн 200 сомго чейин көтөрүлүп кеткен, өзүңүздөр билесиздер. Мына бүгүнкү күндө 105 сомго чейин, эң минимальный баасы 105 сомго чейин түшүп калды. Бул Бишкек шаарынын баардык дүкөндөрүндө ушундай баа менен болушу керек. Баардык баада болуш керек деген жок. Бул деген бирөөсү 105-тен сатат, бирөөсү 120-дан сатат, в зависимости от сорттончу. 170-тен дагы бар. Баягы суу майдын фирмасына келген баасына карап туруп сатуучулар өздөрү коет да. Бул ошонун негизинде атаандаштык абал түзүлөт да. Мен ошон үчүн айтып атам, минимальный баасы бул 105 сомдон сатылып жатат. Андан сырткары тиги Матрезерв, өзүңүздөр билесиздер, тынбай реклама берип жатат, ар жерлерде сатылып жатканын келип алса, свободный доступ бар дегенде. Сатуучуларда мисалы биз суроо берсек, эмне үчүн кымбат деген суроого, алар биз ушунча кызматкерлердин көптүгү, аларга айлык төлөө, ушундай бир жүйөлөрдү келтиришет да. Негиз боюнча мыйзамда ушундай каралганбы, ушул туурабы? Мына бүгүнкү күндө сатуучулар деген өздөрү баягы ишкер болуп эсептелет, анан айлыктары канча тапса өздөрүнө кетет го.
сатуучулар өздөрүнүн алып келген баасынан анан өздөрүнө түшө турган пайдасына карап кошот го дейм. Жакшы, соңку суроо эмес, бирок мындай сунуш катары айтат элем да, сиздин компетенцияңызга киреби кирбей билбейм. Бирок ошол сиз суума жөнүндө айтып өттүңүз да, азырчы негизи эле башка өлкөлөрдө дагы бул нерсе тажрыйбадан өткөндө ошол суума күнүмкү керектелүүчү азыктар, суума, кумшекер, нан, мисалы ун, ошолордун баарын бир эле баа кылып коюп, баардык дүкөндөрдө мында бул баадан өтпөш керек, кымбат сатылбаш керек, арзан сатылбаш керек деп ушундай күнүмдүк саналуу азыктарды бекитип койгонго мүмкүнбү бизде? Анткени ар бир дүкөндө бөлөкчө баа, бир дүкөндө бөлөкчө баа. А бирок расмий маалыматта сиз айтып атасыз, анын баасы таптакыр бөлөк экен да. Дүңүнөн саткандар болсо баары бир эле жерден алат. Майдыкы 105 сомдон, например, 170 сомго чейин, кум шекердики 80 сомдон 90 сомго чейин депчи. Ошол эле убакта мына Фрунзе, Глобус магазиндерине кирсеңиз, ошол 77 сомдон сатылып атат. Анан сиз айткандай бардыгына бирдей баа коюу, көзөмөлдөп койсо ошол нерсени деген да. Баа коюу бул мамлекет тарабынан ишкерлердин ишине түздөн түз кийгилишүү болуп калат. Бул атаандаштыктын өсүүсүнө каршылыктар түзөт да. Бул мен ойлойм туура эмес болот ишкерлердин. Ишкерлерге жакшы экен, бирок карапайым элге кандай болот экен да. Жок, ал карапайым элден эгерде сиз айткандай түз баа коюш үчүн ал үчүн мамлекет тарабынан өзүнчө иргек сайыздын убагындагыдай товарларды алып келип ошол бойдон фиксированный баа коюш керек да. Жакшы. Рахмат сизге. Бүгүнкү маегибиз абдан кызыктуу жана актуалдуу болушу керек. Социалдык тармактардан да көрүп, ал жака комментарий калтырсаңыздар болот. Тиешелүү органдар аларга жооп бергенге аракет кылышат. Рахмат сизге.